Алай районунда коронавирустун жайылышынан улам 60 орундуу бейтапкана жакынкы күндөрү иштей баштайт. Буга чейин мектеп тибиндеги эски имаратты ооруканага берүү боюнча атайын токтом чыгып, кайрадан оңдоп түзөөдөн өткөрүү үчүн 15 миллион сом бөлүнгөн. Учурда акыркы жумуштары аткарылып жатат. Куруучулар оорукананы жакынкы күндөрү пайдаланууга берүү аракеттерин көрүп жатышат. Буга чейин мында мектеп болуп иштеп, балдар билим алып жаткан болсо, эми жугуштуу оорулар ооруканасына өтөт. Сентябрда мамлекетке кайра оорукана иретинде кайтарылган имаратта учурда капиталдык оңдоп түзөөлөр жүрүп жатат. Кечиктирүүлүү менен ноябрь айында пайдаланууга берилет. 60 орундуу оорукана жакынкы күндөр ачылат. Учурда мында 10го жакын уста имараттын ичин капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүшүүдө. Айтымдарында имараттын акыркы иштери, эшик терезелерин коюу жумуштары гана калды. Керектүү курулуш материалдары келсе, бүткөрүп пайдаланууга берүүгө даяр. Ремонт иштери 80% бүтүп калды. 3-4 күндөн кийин биз бүтөбүз, андан кийин өздөрү иштеп неме болот. Бизге 3-4 күндө иш калды, Кудай кааласа. 1996 жылы бул имарат Алай районунун Жошол айылында оорукана болуп пайдаланууга берилип, бирок каражаттын жетишсиздигинен толук бүткөрүлүп бүтпөй муниципалдык башкармалыкка өткөрүлүп берилген. Бирок кийин быйылкы кырдаалга байланыштуу оорукана катары кайрадан пайдаланууга берүүгө атайын токтом чыгарышты. Ага мамлекеттен 15 миллион сом акча каражаты каралган. Оорукананын оңдоп түзөөдөгү иштерин өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү көрүп чыкты. Анан дароо эшиктен кирип келгенде бул баары. Бирок бюджеттен бөлүнгөн каражаттын жетишсиздигинен ооруканадагы оңдоп түзөө иштери убактылуу токтоп турат. Каражатты башка булактардан таап, аягына чыгарууга бийлик өкүлдөрү тарабынан ахалатчандарга убадаланды. Аман эсен болуңуздар. Эч оорубаңыздар, өзүңдөрдү этият кылыңыздар. Бул жугуштуу оорулар ооруканасы 60 койкага ылайыкташтырып, Алай аймактык ооруканасына карайт. Эреже боюнча жугуштуу ооруканалар эл көп жашаган аймактан чет жагында жайгашуусу керек. Мындан улам мектеп тибиндеги эски имарат илдеттин экинчи толкунуна даяр болуусу кажет. Бул 1996 жылы өзү больница болуп бүткөн. Ал кезде терапия, неврология деп иштеген. Биз учурдун талабына ылайык көйөттүн көбөйүп атышына байланыштуу бул кайра больницанын балансына өттү. Мүлк фондусунун буйругунун негизинде 14 сентябрда больницанын балансына өткөрүлдү. Айтсак, Алайда учурда 100 орундуу оорукана иштеп жатат. Мында 50гө жакын оорулар дарыланууда. Мындан сырткары аталган аймакта мобилдик 118 кызматы да иштеп жатат. Күндүзгү стационардагы 2 мобилдик топто 4 дарыгер 24 саат бою калк саламаттыгы үчүн иштөөдө. Дарыгерлердин айтымында учурда дары-дармек, медициналык жабдыктар жана негизгиси дарыгер тартыштыгы каттала элек. Жаңыл Турдумаматова, Нурбол Талантбек уулу, Бекжан Ырыспай уулу, ЛТР, Алай району.